Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге мына ушундай толугу менен бүткөн жаңы домдон сатыла турган квартира жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Квартирабыз ушул жаңы домдо 3-чү этажда жайгашкан, техпаспорттары бар. Строй компания Коңурат. Домдун аталышы болсо Жыргал Construction турак жайы. Бул Абдыкадыров кен көчө. Могул жерде Арзу рестораны, Акниет маркети. Ошол жакта мындай жүргөндө Ихластын домуна аренжип аласыздар. Бул жакта Нурзамандын дому. Бул жакта карасаңыздар ушул мен айткан домду көрө аласыздар. Байкаңыздар. Достор, сатылуучу квартирага дагы мындайча айтканда домдун алдына дагы келип калдым. Бул жак ошо охрана бар ата. Мындай жүрүп келсеңиздер, домдун алды кенен. Мына жакта мына детский площадкалар турат. Подземка бар, парковкача. Өйдө тарабы беседка, жана очоктор жасалат экен өйдөсүнө. Азыр ушулар иштеп аткан кези. Квартирабыз мына ушул подъезд 3-чү этаж. Достор, квартирага келип калдым. 3-чү этажга чыгасыздар. Мына лифт иштейт. Негизинен лифттин деле кереги жок. Себеп дегенде квартирабыз 3-чү этажда жайгашкан. Ушул квартира сатка чыгып аткан кези жүрүңүздөр. Бисмилла деп туруп кирип бара берели. Так. 3 бөлмө, сквозной. Эки тараптан күн тийип шамал жүгүрүп турат. Техпаспорт бар. Коммуникация бардыгы иштейт. Суу, свет, газ, отопление бардыгы иштейт. Техпаспорту дагы бар. 116 квадрат метр. 3 бөлмө, 3-чү этаж. Элестетиңиздер. Этажы өтө роль ойнойт бул домдордо. Анан кирпич менен тургузулган. Эч кандай газоблок эмес. Бул конок бөлмө. Так. Конок бөлмөнүн жанында эмне болуш керек? Кухня болуш керек, туугандар. Кухняга кирдим. Мына күн дагы жаркылдап тийип аткан кези, саат азыр 6 болуп калды уже. Газ бар, бардыгы жайында. Так. Бул жака мындай жүрүп келсек, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү эмес бул. Бул детская комната. Мындай айтсаңыздар, бул жак ошо көчө, Нирвана западный тарапка чыгып кетсеңиздер болот. Мына жактан эртең менен күн тиет. Мощный. Эмне тынч, мына караңыздар, тынч. Эч кандай ызы-чуу бир нерсени байкабайтам мен. Так. Бул жак ошо барыңыздар билген. Так, спальная комната, мына кондёрдун местосы бар. Кондёрдун мындай коюп коесуздар да. Так, бул спальный. Неге спальный? Себеп дегенде бул жакта өзүнүн отдельно санузели бар. Жашоо малина болот, туугандар. Караңыздарчы. Эми санузелдерине кезек келип калды. Бул жак ошо ажаткана. Так, бул жак душ. Атайын вспышканы жандырып тартып ушу туугандарым жакшына көздөрүн талкпай көрсүн деп. Ушунча мээнет кылып жүрөм. Комментарийде жамандагандар бар, наразы болгондар бар. Эми таң каласың, ушундай адамдар бар депчи. Эми адам кандай болсо жашоосу дагы ошондой кете берет. Өзүң өзгөртсөң жашооң өзгөрүлөт деген сөз бар го. Так, менимче көргөзүп бердим. 3-чү этаж, 3 бөлмө, сквозной, 116 квадрат метр. Техпаспорту бар. Баасына келе турган болсок, ар бир квадрат метри $1150 бааланды. Икеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт, түшүрүп берет. Бул жак негизги кирүүчү эшик. Мына бош орундукка сиздер кладовка кылып алсаңыздар болот. Төрт тарап мындай ограждение кылып эшик коюпчу. Мына жактарында бош орундуктар бар. Эми ал жак өзүңүздөрдөн биз ал жагына кийлигишпейбиз. Ушул бойдон эле ремонт кылып кирип жашап алгандар бар. Адашат аларчы. Усталардан сурагыла, дизайнерлерге кайрылгыла, кошуналарга кирип көргүлө. Алардын планировкасы да ушундай да. Өйдөгө же ылдыйга түшсөңөрчү. Мына жерин кандай кылдыңар деп мынтип карап, анализ кылып ремонт кылса, квартира көркүнө келет, ачылат. Строй компания ушундай берди, ушундай эле ремонт кылып койдук дегендер бар да. Жок. Ал жак өзүңүздөрдүн фантазияңыздардан. Бул сиздердин жашаган үйүңүздөр, уяңыздар. Демек, өзү жашаган үйдү колдон келишинче жакшы жасаш керек, эч нерсени аябайчы. Айтылат го, 3 нерсе бактылуу болгонго себеп болот дейт. Биринчиси жакшы жубай, жакшы аял же жакшы күйөө дегендей. Экинчиси жакшы автоунаа. Машинаңыз жакшы болсо, бузулбаса, жылы жаңы состояниясы жакшы болсо, ал деле бир бактылуулукка себепкер. Машина бузула берсе, бир жака кеч чыгып каласың, жолдо бузулуп калса, жолдо каласың уят болуп. Демек, жакшы автоунаа да адамдын бактылуу болушуна себепкер. И үчүнчүсү жакшы үй, жакшы квартира туугандар. Келгенден жакшы сон болуп турса, любой адамдын настроениясы көтөрүлөт да, любой адам бактылуу болот. Квартиранын ремонтун начар, пытыраң бир нерсе болуп турган болсо, любой адамдын настроениясы чөгөт да, деп ойлонуп калат. Ошол 116 квадрат метр, ар бир квадрат метри $1150 и түшүрүп берет.
этажиха деп ой туугандар, мындай этаждардан өзү анча мынча чыга бербейт. Андыктан аракет кылыңыздар. Тем более техпаспорт бар экен, документи бар. Кирпичный дом, газоблок, пескоблок эмес.